Нарын облусунун Кочкор районундагы Тынай булак кыштоосунда 23 январда сөөгү табылган келинди өлтүрүүгө шек саналып, анын күйөөсү кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Улан Алиев маалымдады. Кармалган киши Нарын шаарында сурак алуу үчүн жеткирилди. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 130-беренеси менен сотко чейинки тергөө башталды. Каза тапкан 23 жаштагы келин Сокулук районунун тургуну болуп чыкты. Ал күч колдонуунун айынан өлгөнү аныкталды. Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020 жылы 14%га жогорулаганын, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65%га көбөйгөнүн маалымдаган. Жыл башынан бери бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. 27 январда Жогорку сот мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайра карап, мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бул жолку чечимин Аида Салянова акыйкатсыз чечим деп баалады. 2019 жылдын декабрь айында Жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра карап, Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Буга байланыштуу Аида Салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, Жогорку сотко кайрылышкан. Салянова 2010 жылы юстиция министрлигинин милдетин аткарып турганда, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечими кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Аида Салянованын Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш иши учурунда Бишкектин Свердлов райондук сотунун кароосунда турат. Мурда президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин аялы Орозгүл Токтурбаеванын Кыргызстанга келгени айтылууда. Бул тууралуу анын курбусу ырчы Айчүрөк Султанова социалдык тармактарда баракчасына жарыялады. Анын айтымында Орозгүл Токтурбаева жаңы долбоору менен келди. Ажарлуу курбубуз Орозгүл Токтурбаева келип, кубанычыбызда чек жок, дейт ал. Ырчы бир аздан кийин сүрөттү алып салган. Орозгүл Токтурбаева дагы ырчы. Ал акыркы жылдары Минск шаарында жашап, Жаныш Бакиев менен кызын жана уулун тарбиялап келет. Facebook баракчасындагы сүрөттөрүнө караганда, Орозгүл Токтурбаева буга чейин дагы Кыргызстанга келип кеткен. Ал 2017 жылы Ошто болгон сүрөт астындагы комментарийинде ырастаган. 2020 жылы киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, адам урдоо, опуза, талап, каракчылык сыяктуу оор кылмыштар менен 127 уюшкан кылмыштуу топторго таандык тараптар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Аталган мекеменин криминалдык милиция кызматы тарабынан бир жылдын ичинде кылмыш дүйнөсүндө жогорку статуста жүргөн 9 киши кармалды. Мындан тышкары мыйзамсыз жүгүртүүлөрдөгү курал-жарак алынган. Алардын арасында 1 Калашников автоматы, 6 тапанча, 12 калибрдүү эскорт куралы да бар. Азыркы тапта кармалган тараптарга байланыштуу 6 сотко чейинки териштирүү иши тергелүүдө. Президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Ленинград шаарынын фашисттик курчоодон толук бошотулган күнүнө карата элге кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу бүгүн 27 январда президенттин маалыматтын кызматы билдиришти. Кайрылууда советтик аскерлер тарабынан Ленинград шаарынын фашисттик курчоодон толук бошотулган күнү белгиленип жатканы айтылды. Ленинградды курчоого алуу улуу ата мекендик согуштун эң кайгылуу окуяларынын бири. Ленинград дүйнөлүк тарыхта 900 күндүк курчоого туруштук берген жападан жалгыз шаар. Ошол күндөрдү миллиондогон балдар, аялдар, улгайган адамдар жана аскерлер каза болгон, деп жазылат Мамытовдун кайрылуусунда. Ленинградды курчоодон бошотуудагы салгылашууларда башка боордош элдер менен биргеликте 4,5 миңден ашуун мекендештерибиз баатырларча курман болушкан. Улуу ата мекендик согуш учурунда курчоого алынган Ленинградтан Кыргызстанга 16 миңге жакын адам эвакуацияланган. Алардын 3,5 миңи балдар болгон. Кыргызстанда ушул күндөрү 1021 бала бакча иштеп жатат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анын ичинен 633 мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалар, калган 388 жеке менчик бала бакча иштөөдө. Бишкек шаары боюнча 250 жеке менчик, 11 мамлекеттик бала бакча иштеп жатат. Ош шаары 44 мамлекеттик, 20 жеке менчик бала бакча иштөөдө. Талас облусунда 42 мамлекеттик, Нарын облусунда 28 мамлекеттик, 1 жеке менчик, Чүй облусунда 63 мамлекеттик, 45 жеке менчик, Ош облусунда 244 мамлекеттик, 21 жеке бала бакча, Жалал Абад облусунда 55 мамлекеттик, 213 жеке, Баткен облусунда 114 мамлекеттик, 21 жеке менчик, Ысык көл 32 мамлекеттик, 7 жеке менчик. AQSh'nын 46-президенти Джо Байдендин жубайы Жил Байден
мугалимдик кесибин уланта берет. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары билдирди. Жил Байден 8 жылдан бери Түндүк Виржиниядагы коомдук окуу жайда англис тилинен сабак берип келген. Биринчи айым катары ал сөзүндө мектеп мугалимдерине жана жогорку окуу жайлардын окутуучуларына пандемия учурунда жасаган каармандык иштери үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мен эч качан өз кесибим менен сыймыктанган эмес элем. Бул пандемияда тарбиячылар өз окуучуларына жана студенттерине эрдик менен мамиле жасашты. Жалпы элдин атынан сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер ушунчалык күчсүзсүздөр, деди. Жил Трейси Джейкобс 1951 жылы Нью-Джерсиде туулган. 1987 жылы Пенсильвания штатындагы Вилланов университетин аяктаган. Окууну аяктагандан ушул күнгө чейин мугалимдик кесипти аркалап англис тилинен сабак берип келет. Джо Байден менен 1975 жылы таанышып, 1977 жылы баш кошушкан.